4төн 7 бөлчөгүн аралаш сан түрүндө жаз. Бул жерде берилген бөлчөк кандай бөлчөк экенин карап көрөлү. Бөлчөктүн бөлүмүндөгү санга караганда алымындагы сан чоң. Демек бул буруш бөлчөк. Буруш бөлчөктү биз аралаш сан түрүндө жазыбыбыз керек. Анда бул жерге 4төн 7 деп жазып алалы. 4төн 7. Бул буруш бөлчөктү аралаш сан түрүндө жазуунун эң оңой жолдорунун бири бөлчөктүн алымындагы санды бөлүмүндөгү санга бөлүү керек. Башкача айтканда 7-ни бөлүү керек 4кө. 7-ни 4түк топторго бөлөбүз. Анда бизде 1 4түк топ болот жана 7ден 4 кемитип салабыз, анда 3 калып калат. Демек 7-ни 4түк топторго бөлгөндө бизге 1 топ түзүлөт жана 3 калдык калып калат. Анда бул жердеги 4төн 7 бөлчөгүн биз аралаш сан түрүндө жазсак болот. Себеби биз андагы тийиндини же болбосо бүтүн санды билип алдык. Тийиндидеги 1 бизге бүтүн санды берет. Себеби 1 топ, 1 бүтүн топ куралып жатат. Ал эми андан сырткары дагы бизде 3 калдык калып калды. 3 калдык калып калды. 4түк топторго бөлгөндө 3 калдык калып калды. 4төн 7 бөлчөгүн 1 бүтүн 4төн 3 деген аралаш бөлчөк түрүндө жаздык. Мисалга ушул эле амалды мындайча дагы көрсөк болот. 4төн 7 бөлчөгүн түзгөн бул жерде кутучалар болсун. Бул кутучалардын ар бири 4төн 1 бөлчөгүн берет. Анда 4төн 7 бөлчөгүн түзүү үчүн бул кутучадан канчоо керек? 7 керек. Анда 7 кутуну ушул эле кутудан 7-нү көчүрүп алабыз. Бул жерде 1, 2, бул менен 3, бул менен 4. 4төн 1 кутуларынан 4 болду. Демек булар 1 топту түздү. Анда 4төн 7 бөлчөгүн түзүү үчүн мындан дагы алып келебиз бир канчаны. Бул менен биригип 4төн 5, бул менен 4төн 6, бул менен биригип 4төн 7. Жалпысынан 7 кутуча, булар 4түк топторго бөлгөндө 1 топ толук болду дагы, 3 куту дагы ашып калды. Анда бул жерде бөлчөк түрүндө көрсөтөбүз. Бизге бул жердеги кутулар 4төн 4 бөлчөгүн берип жатат. Ал эми бул жердеги кутулар болсо бизге 4төн 3 бөлчөгүн берип жатат. Бул эки куту биригип кайсы бөлчөктү берип жатат? Бизге 4төн 7 бөлчөгүн берип жатат. Бул жерде маани бере турган нерсе бизде 7 куту бар болчу, анын 4түк топторго бөлдүк. Демек 4түк топторго бөлгөнүбүздө бул жер 1 топ болду. Демек 4төн 4 бул 1 топту берет, же болбосо ал 1ге барабар. Ал эми бизде дагы бар 4төн 3 бөлчөгү. Бул жердеги топ толук болбой, ал 4төн 3 бөлчөгүнө барабар болуп калды. 4төн 7 бөлчөгү 1 бүтүн 4төн 3 деген аралаш санга барабар. Ал эми бул жердеги мамыча түрүндөгү бөлүүнү карай турган болсок, бул жердеги бөлүүдө тийинди бизге бүтүндү берип жатат. Бүтүндү. Бул жерге жазып коелу. Бүтүн санды. Бүтүн санды берип жатат. Ал эми калдык болсо, бул калдык бизге эмнени берип жатат? Алымын, бөлчөктүн аралаш сандын алымын берип жатат. Бир буруш бөлчөктү аралаш санга айландырууда ал бөлчөктүн алымын бөлүмүнө бөлүп, тийиндини бүтүнгө жазабыз дагы, калдыгын алымына жазабыз. Ал эми бөлүмүндөгү негизги сан ошол боюнча бөлүмү болуп калат.